Саламатсыздарбы, урматтуу калыстар тобу, улуу кесиптештер жана кымбаттуу коноктор. Менин аты жөнүм Бабаева Кенжегүл Имаралиевна. Мен заманбап технологиялар дүйнөсүнө эшик ачкан ар бир окуучунун жүрөгүн илимге шыктандырууну максат кылган, жаңы муунга билим берүүнү, аларды ойлонууга, изилдөөгө жана жаратууга үйрөткөн, жүрөгү мугалимдикке арналып, ак ниет менен иш алып барган Ноокат районунун Акчабы орто мектебинин информатика мугалимимин. Мугалимдик кесип бул жөн гана сабак өтүү эмес. Бул жүрөктөн чыккан дем, жан дүйнө менен иштөө, адам тагдырына таасир эткен улуу кызмат деп билем. Мен өз ишимде ар дайым инновацияларды, чыгармачылыкты жана адамгерчиликти биринчи орунга коем. Табышма. Графика деп атайт экенбиз, а? Ал эми компьютердин жардамында түзүлгөн сүрөттөр эмне деп аталат экен? Компьютердин графика деп аталат экен, а? Мына жерде. Эңсиз экен. Графикалык редактор бул оңдоого жардам берүүчү программа экен. Ал эми даяр сүрөттү эмне кылса болот экен? Оңдоп, өзгөртүп дегенди түшүндүрөт экен, а? Программаны жүктөөрдөн алдым. Биз биринчи эмнени баштайбыз? Пустан, анан турабы? Буларда эмнелер бар экен? Мисалы, мына эмне? Краска, бул карандаш, бул щетка. Булардан фигуралар менен сүрөт тапсак болот экен. Информатика сабагы бул жөн гана технология эмес. Бул чыгармачылык, логикалык ой жүгүртүү, командалык иш жана өмүр бою үйрөнүү көндүмдөрү. Бул сабак аркылуу мен окуучуларыма 21-кылымдын талаптарына жооп бере турган билимин жана жөндөмүн калыптандырууга аракет кылам. Эми силерди үй тапшырманы сурап алгандан кийин мен силерди ушул эле тизме боюнча топторго бөлүп алам. 5 топко. Себеби бизде 5 компьютер бар, а? Аны Филиппистин өзүнө кирип туруп, мына жерден англис тилинде эмне деп окулат? Generate деп окулат, а? Киребиз ушул жерден. Кирсек, мындай спиннер деген сөз чыгат, барабан деген, а бул? Эми ушул жерден 5 times дейт. Бул дегенде топ деген, а? 5ке бөлүндү. Эми ушул топтор боюнча компьютерлерге отурулат. Педагогикалык ишмердүүлүгүмдү сүйүү, жоопкерчилик жана жаңычылдык менен аткарып келем. Ар бир окуучу мен үчүн өзгөчө, өзүнчө бир аалам. Ошол ааламды таанып билүү, ар бирине туура багыт берүү менин негизги максаттарымдын бири. Мыкты мугалим болуу бул дайыма изденүү, өзүн өнүктүрүү, кесиптештер менен тажрыйба алмашуу жана билим берүү сапатын жогорулатуу үчүн жаңылануу дегенди билдирет. Мен дал ошол жолдо ишенимдүү кадамдар менен басып келе жатам. Бүгүн бул конкурс мага өзүмдүн тажрыйбам менен бөлүшүүгө, башкалардан үйрөнүүгө жана эң негизгиси мугалимдик кесипке болгон сүйүүмдү дагы бир ирет даңазалоого мүмкүнчүлүк берип жатат. Бүгүнкү мыкты мугалим конкурсунда билимимди, тажрыйбамды жана жүрөгүмдөн чыккан мугалимдик миссиямды бөлүшүп жатканыма сыймыктанам. Бардыгыңыздарга чыгармачылык ийгилик жана шыктануу каалайм.